Бул ролик Европада эмгектенип жүргөн бир тууганыбыз Тынчтык Жумабаевдин колдоосу менен даярдалды. Азаттык үчүн 25 жылдык өмүрүн арнаган баатыр. Ал өлгөндөн кийин денесин жууган киши ушундай дейт. Анын денесинен кылычтын соккусунан улам пайда болгон 125 жараатты эсептедим. Бул улуу инсан ким эле? Ал Кавказ элдеринин башын бириктирип, чейрек кылым бою көз карандысыздыгы үчүн эң күчтүү империялардын бири болгон Орусия менен күрөшкөн имам Шамил, Кавказдын бүркүтү. Ооба, байкаганыңыздай бүгүн улуу шейх Шамил тууралуу сөз кылабыз. Кавказ элинин улуттук баатыры, Түндүк Кавказ имаматынын жетекчиси, бүтүндөй мусулман ааламынын жаркын жылдызы, дүйнөгө таанымал имам, колбашчы, дипломат, башкаруучу, эл үчүн жан аябаган ар дайым шейит болууга даяр болгон Шейх Шамил тууралуу кеп башынан болсун. Шейх Шамил 1797 жылдын 26 июнунда Гимри айылында Авар улутунан чыккан темир уста Дангау Мухаммед жана жергиликтүү бектин кызы Багу Меседанын үй бүлөсүндө туулган. Бала чагынан эле башка балдардан мүнөзүнүн жандуулугу жана шамдагайлыгы менен айырмаланып турган. Ал чургаганда эч ким аны кууп жетчү эмес. Болор бала бешикте булкунат, болор кулун желеде жулкунат дегендей, жай болобу кыш болобу аба ырайына карабастан жылаң аяк, көкүрөгү ачык жүргөнүнөн көп нерсени үмүттөндүргөн. Спорт менен машыгып, күчтүү жана кайраттуу жигит болуп чоңойду. Бою 2 метрдей, далыс болсо кенен эле. Шамил ойноок бала болгону менен билим алууга аябай дилгир эле. Анын биринчи мугалими бала кездеги досу Адил Мухаммед, тагыраак айтканда Гази Мухаммед болгон. 12 жашынан тарта Шейх Жамаледдин Казикумухтан илим үйрөнө баштайт. Кийин Шам жергесине келип атактуу аалым Олия Мавлана Халиддин медресесинде тапшырат. Негизи 2 Мавлана бар. Бирөөсү Мавлана Руми болуп, ал 13-кылымдарда жашап, аалым, факих, акын болгон. Экинчиси бул Мавлана Халид Багдади, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынан болуп, аалым Олия факих болуп, Накшбандия тарикатын Осман дөөлөтүнө жайган зат болгон. Дал ушул Мавлана Халид Багдади медреседе 4 окуучусун өзүнчө бөлүп алып окута баштайт. Булардын бирөөсү Шейх Шамил эле. Мавлана Халид Шамилге тафсир, хадис, фикх, адабият, тарых жана гуманитардык илимдерди үйрөтөт. Аалым өзүнүн шакирттерин өтө күчтүү кылып тарбиялап, өстүрүп, дүйнөнүн эң эле катаал болгон аймактарына жөнөтөт. Шейх Шамилдин да рухуна тарыхтын нугун өзгөртүүгө дарамети жете турганчалык кайтпастыкты, тайманбастыкты, акыйкат жолундагы күрөштүн улуулугун жайгаштырат Мавлана Халид. Ар бир улуу инсандын артында анын мугалими, устаты турарын эч качан унутпообуз абзел. Натыйжада 30 жашында Шейх Шамил тасаввуф жаатында, тафсир, хадис, фикх жаатында жетишкен имам, адабият, тарых жана гуманитардык илимдерде күчтүү адис болуп, доорунун эң эле көрүнүктүү аалымы болууга жетишет. Ушул учурларда Шамилдин мекени болгон Кавказ чөлкөмүнө ар кайсы мамлекеттер көз арта баштайт. Анткени Кавказ Кара деңиз жана Каспий деңизинин ортосунда жайгашкан тоолуу аймак болгон. Анын жайгашуусу геосаясий жактан маанилүү болуп, Азиядан Европага чыгуучу дарбыза катары каралып, көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган. Орусия Кавказда үстөмдүк кылуу укугун Осман империясы жана Персия менен тирешип олтуруп сактап калган. Мындан кийин тоолуктардын бир бөлүгү Орусияга тынчтык жолу менен кошулса, кээ бири кошулган эмес. Аймакка абсолюттук үстөмдүгүн орнотуу үчүн Орусия империясы катуу киришти. Орус генералдары баш ийбеген тоолуктарга каршы катаал чара колдонуп, айылдарды талкалап өрттөп баштады. Бул учурда Түндүк Кавказды байырлаган ар кайсы улуттагы майда элдер баскынчыларга каршы күрөшө баштайт. Орус империясына каршы улуттук боштондук кыймылы башталып, 1817-1864 жылдар аралыгында болгон күрөштүн чынжыры тарыхта Кавказ согушу деген аталыш менен жазылып калды. Шамилдин доосу аалым Гази Мухаммед дин жолунда терең билимге ээ болуп, боштондук үчүн согушка элди үгүттөй баштайт. Шейх Шамил болсо жакын досунун жанында дайыма коштоп жүрөт. 1832 жылы Гимри салгылашуусунда Гази Мухаммед шейит болот. Курчоодо калган адамдардын ичинен аман калган саналуу кишинин арасында Шамил да болгон. Бирок ал оор жараат алат. Көкүрөгүнө ыштык менен өтмө жараат алган абалда бир нече аскерлерди өлтүрүүгө жетишет. Ыштыкты көкүрөгүнөн сууруп чыгып, мунарадан секирип кетет.
Бул окуяны уккан орус кол башчысы бул бала кийинчерээк бизге көп көйгөйлөрдү жаратат деп таң калганын жашыра албайт. Шейх Шамил бир нече күн үңкүрдө, андан соң айылда дарылануусун улантат. 25 күн комада жаткан соң өзүнө келет. Ойгоноору менен башында олтурган апасынан ушинтип сурайт: "Апаке, намаздын убактысы өтүп кеттиби?" Айылдагылар болсо: "Шамил кантип тирүү калды? Алла Таала аны ислам динин коргоо үчүн экинчи рет дүйнөгө жиберген" деп айтып башташты. Гази Мухаммед өлүмүн алдын ала сезгендей Шамилге өз керээсинде Хамзатбек кыска убакыт башкарып, анын ордуна Шейх Шамил келерин айтат. Гази Мухаммед айтып кеткендей эле Хамзатбектин башкаруусу 3 жылга гана созулду. Алымдар, эл өкүлдөрү Шейх Шамилди имамдыкка отургузушат. Имам болгондон кийин ал Гази Мухаммед менен Хамзатбектер салган жалгыз жолду улантты. Ал өз элинин кызыкчылыгын чейрек кылымдан ашык убакыт коргоду. Муну менен кошо элдин ишенимин, маданиятын, каада салтын сактай алды. Согуштук аракеттерге карабастан Шамил илим-билимге, маданиятка өзгөчө көңүл бурган. Балдар үчүн математика, астрономия, философия, чет тилдерди үйрөтүүчү жайларды ачууну демилгелеген. Имам Шамилдин тушунда имаматтын негизги мыйзамы катары шариатка негизделген низам бекитилген. Низам сөзүнүн сөздүк мааниси мыйзам болуп, арабчадан келген. Коомдук турмуштун дээрлик бардык чөйрөсүн, аскердик, административдик, соттук, каржылык иштерди жөнгө салуучу мыйзамдардын жыйындысы. Шейх Шамил кол астына топтогон эр-азаматтарга диний илимди да үйрөтүп, аскердик тарбияны да, гуманитардык билимдерди да берген. Ал дайыма мындай дээр эле: "Динден кабары жок адам саткын болот, душмандарга алданат, мекенин намысын коргой албай, дүйнөдө да ахиретте да туткун болуп калат." Айыл кыштактарда медреселерди ачып, ийгиликтүү окуучуларга сыйлыктарды берген. Ар бир окуучусун мекен үчүн шейит боло тургандай даражада тарбиялаган. Имам Шамил кайда барбасын орус армиясына уюшумдуу жана туруктуу армия менен гана туруштук бере аларын, сырттан аларга эч ким жардам бербестигин айтып келди. Ал чечендик жөндөмү, билими, тажрыйбасы менен элди эркиндик үчүн күрөшкө үндөп турган, эркиндик үчүн шейит болуунун сообу бейиш экендигин айткан. Адам качан гана эркин болсо, диндин буйруктарын так аткарып, тыюуларынан сактана алат деген ойду туу туткан. Шамилдин армиясы көп улуттуу болгон. Анда чечендер, дагестандыктар, комуктар, ингуштар, ногойлор, татарлар, арабтар, түрктөр, осетиндер, украиндер, орустар, казактар, грузиндер болгон. Айланасында тажрыйбалуу кол башчыларды топтоп, салгылашууда эрдик көрсөткөндөргө күч жана жардам Алла Тааладан гана болот. Жыйынтыкты ойлогон эч качан эр жүрөк боло албайт. Жана ушул сыяктуу сөздөр жазылган алтын жана күмүш төш белгилерди берген. Душмандан качкан коркоктордун да өз белгилери болгон. Жонуна жезден 4 бурчтуу такта тигилчү. Кийимдин артына же оң жеңине тигилген түстүү кийиз значокта уят эле. Бул төш белги согушта эрдик көрсөткөнгө чейин жоокерлерде тагылган. Согуштук аракеттердин жүрүшүндө Шамил өзү тоолуктардын отряддарын жетектеген. Жеке эрдигин көрсөтүп аскерлерин жеңишке жеткирген. Ал өзү өтө көп жарадар болгон. 1837 жылга чейинки салгылашуулар ар кандай ийгиликтер менен коштолгон. Кээ бирөөсүндө жеңилүү ызасын тартса, кээ биринде орус аскерлеринин сан жана курал жагынан артыкчылыгына карабастан анын аракеттери ийгиликтүү болгон. Шамил партизандык согуштун тактикасын тандап, маал-маалы менен орус чептеринин гарнизондорун бузуп турган. Кыска убакыттын ичинде Шамил ушунчалык күчтүү армия түзгөндүктөн Россиянын эң мыкты командирлери чейрек кылымга созулган салгылашууларды жеңилүү ызасында тарткан. Тоолуктардын тактикасы, курал-жарактары, согуш ыкмалары кийин орус армиясы тарабынан кабыл алынып, дүйнөлүк аскер искусствосуна салым кошкон. Бир жолу Имам Шамил генералдан: "Эмне үчүн биздин жерге келип согушуп жатасыңар?" деп сурайт. Генерал ага мындай деп жооп кайтарат: "Биз силерге жапайларга жогорку маданият жана цивилизацияны алып келдик." Ошол кезде Шамил мусулман аскерлерин бирин чакырып, анын бут кийимин жана байпагын чечип, генералга бутун көрсөтүп коюшун суранат. Мусулмандын буту бешмаал жуулгандыктан жалтырап таптаза болуп турган. Анан имам бир орус аскерин чакырып, андан ушундай кылууну суранат. Жоокердин буту кирдеп сасып кетиптир. Муну көргөн имам: "Демек, сен бизге ушул маданият менен келдиңби?" деген суроо менен генералга кайрылат. Биринчи Николай Кавказдагы согуштарда көп жылдар бою ийгиликке жетпегендигинен жана шейхтин армия курап жаңы чабуулдарын күчөткөнүн көрүп, бул өлкөнү тынчтык жолу менен алууну ойлойт.
Орус империясынын жаңы жерлерди багынтуудагы колдонгон саясатын колдонуп көрүүнү чечет. Имам Шамилди эле колуна алса, согуш токтооруна ишенген. Шейх Шамилге Кавказдагы мусулмандарды бир байрак астында чогултуу максатынан баш тартса, ага жогорку дараждагы кызматтар, падышалык таажы кийгизилерин жана башка ушул сыяктуу көз жоосун алган шайтандын сунушун даярдатып элчилерин жиберет. Ооба, азыркы күндө болсо ушул эле сунуш Кавказ элинен чыккан кээ бир жетекчилерге сунушталып, жетекчи тарабынан бул сунуш кабылданып, макамдын мастыгы басып, нык суроо абалында турган кербези. Аталары Шамилдей реализмдин баатыры эмес, виртуалдык ааламдын, социалдык тармактын баатырына айланып калган тилекке каршы. 1837-жылы Шейх Шамил падышанын элчилерин Сулак дарыясынын боюнан кабыл алат. Келген генералга жерге төшөлгөн жамалган Кавказ килемин көрсөтүп отуруусун ишаратлат. Жамаачы килемге отургусу келбей аргасыздан отурган генерал падышанын чексиз убадалары жана сунуштары жазылган катты окуп бүтөр замат намаздын убагы өтүп кетип баратат деп ордунан туруп кетет. Намазын окуп келген соң өңү кубарып кеткен генералга өзүнүн так жообун мындай билдирет. Генерал, тиги Николайдын жанына барып, эгер ал азыр сенин ордуңда болгондо жана жеке мага бул жийиркеничтүү сунуштарды айтууга батынганда, менин камчым ага биринчи жана акыркы жолу жоопту бермек деп айт. Ага айт, баатыр элдин жеңишке болгон ишенимин түп тамыры менен жүрөктөрүнөн жок кылмайынча, бул куттуу мекендин аска ташын акырына чейин коргоого тоскоол боло албайсың. Диним мамлекетим үчүн балдарымдын үй бүлөмдүн баарын кылыч менен кырсаң да, тукумумду курут кылсаң да, акыркы демиме чейин сени менен күрөшөм. Мен Николайды тааныбайм. Бул менин акыркы жоом деп туруп кетет. 1839-жыл. Ахулго салгылашуусу. Бул согушта Шамил 3000 кишилик жоокери менен согушат. Орус тараптын аскери Шамилдин аскерлеринен 2,5-3 эсеге көп жана заманбап куралдар менен жабдылган эле. Шейх Шамил сырттан жардам сурайт, бирок майнап чыкпайт. Орус генералы Граббе ага багынып берүү сунушу менен элчисин жиберет. 90 күнгө созулган айгышсыз тиреште чечим чыгарууга аргасыз болгон Шамил элчиге мындай дейт. Өлүмдү сүйүктүүсүндөй кучактап тосуп алган, шейиттикке суусаган адамдарды кулчулукка алуу болбогон иш. Генералга барып айт, эгер бир аз адамгерчилиги болсо, 15 күндүк тыныгуу жарыялап, коргоосуз калган аялдар менен балдарды сепилден чыгарып, ачык жерде калган миңдеген шейиттерди жерге берип алалы. Генерал Граббе шейхтин бул өтүнүчүн бир гана шарт менен, башкача айтканда, шейх өзүнүн 8 жаштагы Жамалидин аттуу уулун орустарга барымтага берсе гана кабыл алаарын айтат. Натыйжада оор чечим кабыл алынат. 8 жашар баласын орустарга туткун катары берет Шейх Шамил. Бирок орус генералы сөзүнө турбай, Ахулгону жер менен жексен кылып, көп сандагы аялдар, балдар жана жоокерлерди өлтүрүп салат. Бул салгылашууда аялдар да күчүнүн жетишинче аракет кылып күрөшөт. Падышалык армиянын колунда туткун болгончо өлгөнүбүз артык деп боюн таштагандар да болгон. Кыйынчылыкка чыдай албай эл багынып берүү сунушун билдиргенде, Шамил багынып берүү жөнүндө сөз кылгандарга жаза катары камчы менен чабууну буйрук кылат. Себеби душман менен келишим түзүүнүн жазасы өлүм, ортомчу болуунун жазасы 100 камчы эле. Элдер баласы апасын урдуртмак беле деп анын апасын ортого салып колдонушат. Апасы уулуна багынып берүү сунушун айтып кайрылат. Өзүнүн апасы экендигине карабастан, Шамил өзү чыгарган мыйзамды буза албайт болчу. Балам, Кудайдын адилеттүүлүгүн ишке ашырууну бир аз болсо да мойлонуп калсаң, мен сага берген сүтүмдү адал кылбайм дейт апасы. Кемпирдин жонуна 5 жолу камчы чаптыргандан кийин, калганын баласына чапкыла деп өзүнүн жонун тосот да, камчы менен 95 жолу сокку жейт. Шейхтин аракети баарыбызга чоң сабак. Анткени адилеттүүлүктүн, эрктүүлүктүн символун көрсөттү. Учурда биз жашап жаткан коомдо бийликти колунда кармап турган кээ бирлери мыйзам жана эрежелерди өздөрүнүн пайдасы үчүн каалагандай калчап өзгөртүп да алышат. Шамил болсо бул аракети менен мыйзам алдында баары тең болгондугун жакшы өрнөк менен көрсөтүп кетти. Ахулго салгылашуусунда Шамил имаматтын борбору болгон Ахулгону таштап Чеченстан тарапка качууга аргасыз болот. Ал жактан жаңы чабуулдарга даярданат. Шамил барымтадагы уулун кайтара алууга көп аракеттерди жасайт, бирок мындан эч кандай натыйжа чыкпайт. Ошентип убакыт өтүп, 16 жылдан кийин, тагыраак айтканда 1855-жылы уулу менен жолугат. Ата баланын бактысы көпкө узабай,
1857-жылы Жамалиддин кургак учуктан каза болот. Мамлекет башчынын элдешүү үчүн уулун душманга барымтага бергени болуп көрбөгөндө окуя болгон. Имам Шамил бул аракети менен эл алдындагы парзын аткарып, элди сактап калуу үчүн колдон келген жана мүмкүн болбогон нерселердин баарын жасаганын көрсөттү. Барымтадагы балага падышалык бийлик эч кандай жамандык көрсөткөн жок. Биринчи Николай имамдын уулунун жакшы билим жана тарбия алуусуна жеке өзү кам көргөн. Жамалиддин мусулман эрежелери боюнча тарбияланып, ага улуттук кийим кийип жүрүүгө уруксат берилген. Кыска убакыттын ичинде Жамалиддин орус, француз жана немец тилдерин өздөштүрүп алган. Имамдын ишмердүүлүгүндө 1843-1847 жылдар эң ийгиликтүү болгон. Шамил орус аскерлеринин үстүнөн бир катар ири жеңиштерге жетишкен. Акулга салгылашуусунан кийин Чеченстанга качып, Дагестан менен чектешкен тоолордо жашынып жүрөт. Дарго айылын өзүнүн жаңы борбору кылат. Бул убакытка чейин ал Чеченстан жана Дагестандын дээрлик бардык тоолуу аймактарын бириктире алган. Анын аскери 30 000 кишини ашкан эмес. 1842 жылдары артиллерия түзүүгө да жетишип, Веденодо заводдон чыгарылган курал-жарактарды колдоно баштайт. Орус аскерлеринин тоолуктар тарапка да көптөгөн аскер өтүп келген. Булардын саны кээ бир изилдөөлөр боюнча 20 000 адамдын тегерегинде болгондугу айтылат. Крым согушу аяктаган соң Орус империясы бүт күчүн Кавказга багыттады. 200 000 кишилик отряд менен келген генерал Борятинский Шамилди туткунга алды. Анын кармалышы менен тоолуктардын эркиндик үчүн болгон кармашы токтоду. Бирок Кавказ согушунун расмий түрдө аякташы 1864 жыл катары белгилүү болсо да, Шамилдин кармалышы менен ал солгундай баштады. Шейх Шамил туткундан кийин Санкт-Петербургга алынып келинип, ал жерде 2 Александр менен жолугат. 2 Александр Шейх Шамил менен жолугушуу үчүн атайын эшигин жапыс болгон дубал курдурат. Ал эшиктен Шейх Шамил ийилип кирип, натыйжада 2 Александрга ийилген болот эле. Бирок Шейх Шамил ал эшиктен арты менен кирет. Башкача айтканда, мен сага эч качан ийилбейм деген кабарды туюнтат. Андан ары Калуга шаарына жайгашат. 9 жылдык өмүрү ушул жерде өтөт. Калуганын тургундары гезит журналдардан Улуу Батырдын ушул шаарга келе жатканын билишип, аны көрүүгө ашыгып турушту. Шамил жайгаша турган мейманкананын айланасында эл жык-жыйма болуп турду. Имам терезеден баш багып күлүмсүрөгөндө чогулуп турган эл бир ооздон ура деп кыйкырышты. Аны 3 кабаттуу үйгө жайгаштырышат. Жашоо шартын мыкты деңгээлде камсыздап беришет. Бул жерде көп убактысын китеп окууга арнайт. 2 жылдын ичинде чачтары, сакалдары агарып кетти. Калуганын климатынан Айтор 9 жыл аралыгында имамдын 22 кишилик үй бүлөсүнөн жана жакындарынан 17 адам каза болот. Имам Шамилдин эң башкы мүдөөсү Меккеге баруу эле. Ушул өтүнүш менен падышага кайрылганда, бул өтүнүш уулдары Орусияда калат деген талап менен канааттандырылат. Шейх Шамил Стамбулга келет. Осмондуктар шейхтин келе жаткандыгын угуп, салтанаттуу түрдө тосуп алууга камына башташат. Адамдар аны менен жолугууга ашык болуп турду. Кемеде жерге түшүрбөй эл колунда көтөрүп түшүрдү. Имамга Стамбулдун кооз жерлерин көрсөтүп, аны ар кандай жетишкендиктери менен тааныштырып жатып, "Сен эмнең менен бизге тең келе аласың?" дегенде, ойлонбостон туруп Дагестандын эр жүрөк азаматтары менен тең тайлашам. Бир эле жигит бүтүндөй аскер отрядына туруштук берген учурларда болгон деп баарын таң калтырат. Ооба, тоолук Кавказ элдери менен тоолук кыргыз элдеринин баатырдыгы көп жактан бири-бирине окшоп кетет эмеспи? Туркияга келген учурда Меккени зыярат кылуу убактысы бүтүп калган болчу. Андыктан кийинкисине катышуу үчүн дагы 8 ай убакыт бар эле. Султан Абдулазиз сарайында шейхти чоң сүйүнүч менен кабыл алат. Султан терең урматтоо менен атам көрүнөн тирилип келгенде гана ушунчалык бактылуу болмокмун деген сезимдерин билдирет. Колун көпкө чейин кое бербей койгон султанга Шамил Кавказда "Биз сиздин колуңузду, башкача айтканда жардамыңызды чейрек кылым күттүк" деп айтат. Султан Шамилге бир сарай жана үй бүлө мүчөлөрүнө белгилүү өлчөмдө айлык акы берүү чечимин чыгарат. Анын үйү Кавказ мухажирлеринин токтолчу жайына айланат. Дээрлик 1 жыл өткөн соң шейх Меккеге бет алат. Ага Египеттин башкаруучусу Исмаил Паша атайын кеме жиберет. Байыркы Каирде Исмаил Паша менен жолугат. Шамилге болгон урматын билдирүү максатында Паша аны тактысына отургузат. Осман империясы менен Египеттин ортосундагы пикир келишпестик согушка айланып кетсе, Кавказдык мухажирлерге да кыйын болоорун билген Шамил Исмаил Пашаны конфликтти тынчтык жолу менен чечүүгө көндүрөт.
Мындан шейхтин дипломатиялык жөндөмүн, аброю канчалык бийик экенин, сөзү султан жана падышаларга өтүмдүү экендигин көрүүгө болот. Көп жылдар бою каталышып жүргөн Алжирдин амири, француз колонизаторлоруна каршы көп жылдар бою согушкан Абдулкадир Жазаири менен бул жерде жолугат. Улуу державалардын башчылары менен катар Шейх Шамил Суэц каналынын ачылышына да катышат. Меккеге жол алган кеме Суэц каналынан өтүп баратканда катуу бороон башталат. Ошол кезде имам Шамил кичинекей баракка бир нерселерди жазып сууга таштайт. Таң калыштуусу бороон басылып калат. Шейх Шамилдин ден соолугу начарлап, айрыкча согушта алган жарааттары тез-тезден оорутуп баштаган. Имам Шамилдин Меккеде экендигин уккан миллиондогон ажылар легендарлуу баатыр менен жолугушууну каалашат. Айласы кеткен Мекке шаарынын амирлери аны Каабанын үстүнө чыгарып, жыш эл менен жолуктурганы айтылат. Ажылык милдетин аткарган соң өмүр бою жүрөгүнүн алоолонгон отун тындыруу үчүн Медина шаарына Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүн зыярат кылууга шашат. Жүрөгү чок, көзүндө жаш. Мадина шаарына жакындаган кезде ичи бороон чапкын болуп, жерге кулап, устазы Мавлана Халид Багдадинин ырлары оозунан төгүлө баштайт. О ааламдын мырзасы, сага ашык болуп күйүп күл боломун. Нур жамалыңды издеп сел боломун. Мен эч киммин, а сен султанысың Кабы Кавсейиндин. Урматсыздык болор сага конокмун дегендин. Жаратылды бүткүл нерсе бул ааламда сен үчүн. Ырайымың жааса жаз болор бул ааламда мен үчүн. Сенсиң бакыт булагы, дарман дарыясы. Насып этсе мага да ошол суунун бир тамчысы. Мадина шаарында да аны аябай көп эл сый-урмат менен тосуп алды. Ал Ухуд, Хандак согуштар болгон жерлерде Таифти зыярат кылды. Качан гана руханий жактан даяр болуп калган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын көздөй бет алды. Азыркы күндө биз Мадинага жетер замат түз эле урган бойдон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын көздөй бет алабыз. Колдо телефон, ар бир кадам сайын селфи. Кудум супермаркетке кирип бараткандай. Амурдагы заттар алгач руханий жактан даярданышкан экен. Атүгүл кээ бир калымдар Мадина шаарынын чек арасына келгенде пайгамбарыбыздан руханий бир чакыруу келмейинче киришкен эмес экен. Качан гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүнө кирип, же башка жол менен кел, мени зыярат кыл дегенче Мадина шаарына кирбей күтүп турушкан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын түз эле барып зыярат кылса деле эч кандай күнөө жок. Болгону мурункулардын руханий абалынын улуулугу мындай кылган эмес экен. Шейх Шамилдин өмүр бою күткөн мүнөттөрү жакындап калган эле. Анын көзүнөн жаш сел болуп акты. Ал жерге кулады да, сойлоп, өрмөлөп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын көздөй бет алды. Ооба, Равзай Мутаххарага ыйлап, сойлоп барды. Кабырына жеткен кезде «Ассалату ва ассаламу алейке я Расулаллах» деп ыйлай баштады. Жанындагыларда көз жаштарын тыя албады. Ушундай абалда узак мөөнөт калды. Мадина шаарында көп жылдан бери ооруп төшөктө жаткан, эч жакка чыга албаган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынан болгон Сейид Шейх бар эле. Ал күтүүсүздөн ордунан туруп, Шейх Шамилди зыярат кылаарын айтты. Жакындары сөйөп, жөлөп, Шейх Шамилдин калган жерине алып келишти. Ал аксакал Шейх Шамилди көрөр замат ыйлап жерге жыгылат. Шейх Шамил келип, аны тургузганда аксакал ага мындай дейт. Түшүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм. Ал мага силердин эң улууңар, сыйлуу коногуңар Шейх Шамил. Ага жакшы сый-урмат көрсөткүлө деди. Ошондуктан сени зыярат кылуу үчүн келдим. Мадинадагылар да муну билишсин кааладым дейт. Күндөн күнгө Шамилдин ден соолугу начарлай баштайт. Өлүм алдындагы бир гана тилеги Орусияда калган уулдарын көрүү эле. Тиешелүү буйрук чыгып, бир уулу жолго аттанат. Тилекке каршы ал атасы менен жолугууга жетишпей калат. 1871 жылы 4 февраль күнү Шейх Шамил дүйнөдөн кайтат. Аны Мухаммад Рифаи жууйт. Ал жууп аткан кезде шейхтин денесинин 125 жеринде кылычтын жана октун издери, жарааттары бар экендигин айтат. Аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин жанындагы Жаннатул Бакы көрүстөнүнө коюшат. Бирок кийин кабырдын белгилери талкаланып жок кылынгандан кийин анын кабырынын кайда экендиги белгисиз бойдон калат.
Шейх Шамил жалпысынан 8 жолу үйлөнгөн. Бирок булардын 5-өө эле белгилүү. Эң биринчи аялы менен бир ай эле жашап, кайра согушка аттанаарда төркүнүнө жеткизет. Кийин Фатима аттуу айымга үйлөнүп, андан 3 уул 2 кыздуу болот. Андан кийин армян кызына үйлөнгөн. Армян кызы Шейх Шамилди жактырып, ислам динин кабыл кылган. Чоң аялы каза болгон соң дагы 2 жолу үйлөнөт. Ошентип, дүйнөлүк тарыхта барандуу орду бар. Ислам дүйнөсүнүн жаркын жылдызы улуу лидер Имам Шамилдин жалган дүйнөдөгү саякаты аяктайт. Түрк дүйнөсү аны Кавказдын бүркүтү катары сыпаттаса, Карл Маркс анын Кавказда түзгөн мамлекетине суктанып, ашынган демократ деп атаган. Ал эми батышчыл публицисттер анын аскердик сыпаттарын баалоо менен жапайы эрдигин Орус империясынын алтын кишенине алмаштыргысы келбеген асыл жапайы адам катары баалашкан. Ким кандай атаса да ал өзүн «Мен, Шамил, Кавказдагы мусулмандардын азаттыгы үчүн колуна курал алган ардыгерлердин эң төмөнкүсү алсызы. Аллахтын колдоосун падышанын сылыктыгына алмаштырбоого ант ичкен чыныгы мусулманмын» дейт. Ал тайманбай, өжөрлүгү менен күрөшүп, тоолуктар урматтоого татыктуу эл экенин падышалык бийликке далилдеди. Мындан тышкары, Дагестан Россиянын курамына колония катары эмес, улуу мамлекеттин толук кандуу бөлүгү катары өнүгө аларын жана башкалардай эле тең укуктуу жана эркиндиктерге ээ болууга тийиштүү экенин көрсөттү. Бизге чейинкилердин кандай кыйынчылыктарды башынан өткөргөндүгүн эстесек, биздин кыйынчылыктар өзүбүзгө жеңил эле көрүнөт, дейт Шейх Шамил. Бул сөздү катаал шартта, тоо ташты аралап, кез келгенде жей турган азык таба албай калган Шамил айтып жатат. Ооба, катаал шарттарда эркек курчуп, алдуу боло баштайт. Жолунан кайтпас жолборс, изинен кайтпас илбирс болот. Ал эми комфорттун ичинде, кондиционердин түбүндө, жылытылган олтургуч же полдун үстүндө, курсак кампайып, саал алдыга чыгып калган кезде, тез-тез чайканаларда достору менен каткырык салып, диндин жалаң гана жанга жаккан темаларынан сөз салып, болор болбоско таарынып, мусулман бир туугандары менен талашып тартышып, конфликтке кирип, аалымдарды, олуяларды сындап, анда-санда WhatsApp группаларга диний видеону ыргытып гана тим болуп калган кезде, эркектер алсырап мокой баштайт. Сөзү атүгүл аялы менен баласына да өтпөй калат. Албетте, мындай эркекке аял табигый түрдө баш ийбей калат. Аялда күнөө жок. Бизде эркек деген атты көтөрүп жүргөндөрдө айып. Арадан жылдар өтүп, падышалык Орусия кулап, ордуна СССР курулат. Сталиндин режимине чейин Шейх Шамил боюнча маалыматтар кенен эле болгон. Бирок сталиндик пропаганда Шамилди британиялык жана туркиялык агент деген маалыматты атайын жайган. Атүгүл ал жөнүндөгү изилдөөлөргө, дискуссияларга да тыюу салынган. Кыскасы, ал агент болгон, бүттү деген чечим чыккан. Кудум эле биздеги улуттук боштондук үчүн лидерлерди басмачы атагандай. Ооба, азыркы күндө да ошол басмачы атанган аталарыбыздын небери чөбөрөлөрү өз аталарын террорист, канкор, заалым деп таанышат. Себеби пропаганданын курмандыгы, аңкоолук. Дал ушул сыяктуу эле кавказдык бир туугандардын арасында да тилекке каршы Шейх Шамилди фасык, башкача айтканда Алланын өкүмдөрүнө баш ийбеген адам, же болбосо террорист дегендери бар. Мекени үчүн жанын аябай 25 жыл сырткы баскынчы күчкө каршы согушкан өз атасын Аллага моюн сунбаган адашуучу же террорист деп коркпой эле аташууда. Мындай адамдар кайдан чыгат, таң каласың. Рамзан Кадыров бир интервьюсунда мындай дейт: Шамилдин иш-аракеттеринин натыйжасында көптөгөн чечен калкы кырылып, Чеченистан өрттөндү. Натыйжада өзү болсо орус дворянине болууга жетишти. Деп ал Шейх Шамилди Жохар Дудаев, Шамил Басаев сыяктуу террористтер болгон деп атаган. Жохар Дудаев менен Шамил Басаев тууралуу албетте өзүнчө чоң кеп кылабыз. Бул интервьюдан кийин өтө көптөгөн нааразычылык акциялары өтүп, көптөгөн дин адамдары, блогерлери Кадыровду айыптап чыгышат. А бул сиздер көрүп турган киши болсо интервьюсунда коркпой эле Салахиддин Аюби менен Шейх Шамилди адашкан чоң күнөөкөр деп атоодо. Это болезнь распространился сейчас и говорят, ашхариты кафири. Как может быть ашхарит кафир? Салахиддин Аюби тогда ашхарит, имам Шамил был ашхаритом. Из этого это ахлюль бида. Может быть. За это убеждение они становятся фасиками. Ооба, кудусту алуу үчүн өмүрүн берген, өмүр бою чатырда жашаган, бир жолу да жумшак төшөгө жатпаган,
бүтүндөй Европа сый урмат менен ислам баатыры деп атаган Салахиддин Аюби менен дээрлик 38 жылын баскынчылар менен болгон согушта өткөзгөн, бул жолдо өтө көп курмандыктарды берген аалым Олуя Шейх Шамилди өзүнүн жылуу офисинде отуруп алып, алар адашкандар деп атоодо. Бул улуу инсандарды сындоону бизге ким коюптур? Өзүбүз эмеле атеисттик системадан чыгып, динди таанып, кузул эмне экенин жаңы эле үйрөнүп алып, анан аалымдарга, улуу баатырларга каршы сүйлөгөндө бизге ким коюптур? Алар ким, биз кимбиз? Алардын көргөн бир күнүн көрсөк, мурдубузду тарта албай коюлуп, эптеп эле керт башыбызды сактап калууга аракет кылсак керек эле. Дал ушул сыяктуу Имам Нававиде да адашкан деп коркпой айткандар бар. Момундар бакчасы деген китепти көрүп алсаңыз керек. Ошол китептин автору, улуу аалым, дин үчүн өмүрүн берген, өмүр бою Абу Хурайра разияллаху анху сыяктуу үй бүлө курбай өзүн динге берген аалымды ал адашкан деп коюшууда коркпостон эле. Сен кимсиң, Имам Навави ким? Атүгүл Имам Азамды да адашкан дегенден кайтышпайт. Эгер жогордагы улуу адамдардын адашкандыгын билсең, демек сен алардан үйдө турасың. Анда логикага ылайык алардын кылган иштеринен да көбүрөөк, күчтүүрөөк иш кылышың керек. Мына сага жол ачык. Салахиддин Аюбиден дагы, Шейх Шамилден дагы, Имам Нававиден дагы, Имам Азамдан дагы күчтүүрөөк, чоңураак эрдик көрсөт, анда алардын адашкандыгын билген болсоң. Бир коомду жок кылуу үчүн ошол коомдун улууларын, баатырларын начар адам катары таанытуу жетет. Кудум жогордагыдай ыкма менен. Натыйжада мекен коргоочулар басмачы, аалымдар адашуучу, лидерлер саткын аталып калат. Ошондуктан тарыхка көп назар салалы. Себеби тарых тарбиялайт.